Урматтуу достор, орозо айы жакшылыкта жарышуучу ай экендигин айтпасак деле бардыгыңыздар билесиздер. Биз ушундай башыбызга оор сыноо келген мезгилде бизге окшоп сыноого кабылгандардын саны аябай көп экендигин билдик. Ошондуктан колуңуздардан келишинче бардыгына жардам берип, алардын катарында баламдын айыгып кетүүсү үчүн 200 000 долларга муктаж болгон бизге дагы жардам көрсөтүп коюңуздар. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле чоң аянтчадагы элдердин баардыгы тең помидор менен бири-бирин чабышып жатканын көрөбүз. Албетте, Испанияда мындай оюндар өтүп тургандыктан бул адаттагы көрүнүш болчу. Камерага сүйлөп жаткан журналист кыз бир аз сүйлөйт да андан соң жөн эле ар жак бир жагын карап туруп калышат. Көрсө булар эч кандай журналист эмес эле чалгындоо иштерин жүргүзүп жүргөн ЦРУнун тыңчылары болуп чыгат. Ар кайсы имараттын терезесинде ошондой өздөрүн журналист катары көрсөткөн тыңчылар бар болчу. Алардын максаты Виктор Градов аттуу курал сатуу иштерин жүргүзгөн адамды таап, аны кылмыш үстүндө кармоо эле. Иш башында жакшы эле башталып, алар Виктор Градовду табышат. Бирок көп өтпөй эле бардыгы тескери жагына айланып, ошол Виктор Градовго куюп койгондой окшош адамдар аянтчанын ар кайсы жерлеринен чыга башташат. Ошондо гана ЦРУ тыңчылары Виктор Градов аларды ойнотуп жатканын түшүнүшүп, тыңчылар базага кайрылышып, чыныгы Градовду аныктоо үчүн эшелон системасын ачып ишке киргизмекчи болушат. Көрсө Градовдун да көздөгөнү дал эле ушул эшелон системасы болуп, анын жалдангычтары бир заматта эле аянтчадан пайда болушат да ар кайсы жердеги ЦРУ тыңчыларын чекеден жок кыла башташат. Градовдун адамдары менен тыңчылардын ортосундагы атышуу салгылаш башталып, Градовго иштеген хакер Артур болсо эшелон системасындагы файлдарды көчүрө баштайт. Ноэль ошол жерден душмандардын бир тобун талкалап, бирок бир жерден үлгүрбөй калат да чоң мылтыктын огуна дуушар болот. Кып-кызыл болгон помидор талаасында Градовдун адамдары качып жөнөп кетишип, Ноэль болсо ошол жерде эле эсин жоготуп жатып калат. Кийинки көрүнүштө таң эрте Лондондо премьер-министр Сэм Кларк сыналгыдан жаңылыктарды көрүп жатат. Ал жаңылыктарда АКШга жакында эле жаңы президент шайлангандыгы жөнүндө айтылып жаткан. Жаңы шайланган президент Уилл Деренджер буга чейинки карьерасында актер болуп, көптөгөн криминалдык тасмаларда роль жараткан. Андан соң Сэмге кечеки Испанияда болгон окуя жөнүндө кабарлашып, бир канча тыңчылар менен кошо Ноэльдин да өлгөнүн айтышат. Ал эми бул кезде президент Уилл болсо өз үй бүлөсүн Италияга жөнөтмөкчү болуп, алар менен коштошуп жаткан болчу. Эртеси НАТОнун саммити болуп өтмөк. Ал жерге албетте Уилл дагы бармак. Бирок ошол саммитке чейин Уилл менен Сэм жолугушуу уюштуруп, өздөрүнүн саясий позицияларын бышыктамакчы болуп калышты окшойт. Бирок экөө тең негедир бири-бирин тоготпогондой, бири-бирин жактырбагандай көрүнүштө болчу. Ошентип экөө пресс-конференциянын алдында жолугуп, саламдашып сүйлөшүп, Уилл Сэмге биз азырынча элге өзүбүздүн атайын операциялар жөнүндө айтпай эле туралы, жагымдуу күлкүлүү нерселер жөнүндө сүйлөшөлү деп Сэмге айтса, премьер-министр президенттин сөздөрүнө күлбөй коет. Ошентип пресс-конференцияда ар кандай маселелер жөнүндө сүйлөшүшүп, сөздөн сөз чыгып баргандай маселелерден улам экөө бири-бирине эрегише башташат. Пресс-конференция бүткөндөн кийин деле экөө тарапташтары менен тирешүүнү улантып, акыры Уилл эл алдындагы аброюн жана рейтингин жоготуп албайын деп, премьер-министрге болгон достугун көрсөтүп, достукту көрсөтүү үчүн Италияга экөө бир учак менен учмакчы болуп, сыягы маселени ошол жактан чечкени жатышкандай. Ошентип экөө чогулган элдин алдында бир учакка отурушуп, салтанат менен учуп кетишет. Сэм бир аз тынчыраак отуруп деп жатса, Уилл ага келип алып үй бүлөсүнө видео байланыш менен чалып, үй бүлөсү менен тааныштыра баштайт. Анан да экөө бөлмөдө отуруп дагы ар нерселер жөнүндө сүйлөшө башташат. Дал ушул мезгилде учактагы ашпозчу тамагын даярдап келет да, күтүлбөгөн жерден эле бычагын алып чыгып, экипаж мүчөлөрүн чекеден кыра баштайт. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жасаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жасатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот.
Андан соң жанындагы чыккынчылар учактын башкаруусун колго алышты. Учактын аркы башында ушундай нерселер боло баштаганда президент менен премьер-министр бөлмөсүндө отуруп алып бири-бири менен дээрлик урушуп талашайын деп калышты. Алар бири-бирин жамандап сен жамансың деп кемчиликтерин айтышып, акырында Сэм Уиллге сен капкаяктагы эле бир актер болчусуң. Жөн эле бийлик башына жазалма президент болуп келип алдың деп айтып жаткан кезде алардын учагынын жанында дагы бир белгисиз учак пайда болот. Ошондо гана алар өздөрүнө коркунуч жаралгандыгын байкай башташып, сыртка чыгышса жанагы ашпозчу аларды да өлтүрүү үчүн билинбестен келип калган болот. Бирок дегенче болбой жан сакчылар аны тосуп калышат да президент менен премьер-министрди коргоого ала башташат. Бирок катарда пайда болгон белгисиз учак президенттин учагын биротоло жардырып жок кылайын деди Айтор. Ракеталар менен чекеден эле аткылай башташты. Анда жан сакчылардын бири премьер-министр менен президентке эки парашютту карматып, биз азыр Белоруссиянын үстүндө учуп баратабыз. Эч кимге билинбей Варшавага жеткиле. Эптеп биздин адамдарга жолуксаңар, алар силерди андан ары коопсуз АКШга жеткирет деп айтат да экөөнү тең түртүп эле кулатып жиберди. Ошентип бүткүл жаңылыктардан президенттин учагы кулап премьер-министр кошо мерт болгондугу жөнүндө айтылууда. Бул кезде Уилл токойдун арасында асылып турган болчу. Сэм экөө кайра эле бири-биринен сөз талашып, Уилл мен үй бүлөмө чалып аман экенимди билдирем деп баштаса, Сэм ага келип сен эмне жинди болдуңбу? Бизди өлтүргүсү келгендер сен азыр чалсаң эле сени таап алышат. Андан көрө телефонуңду өчүр деп болбой атып бут кийими менен анын телефонун түшүрө чаап салат. Андан соң Сэм Уиллге биз Польшанын чек арасынан жакын жерде окшойбуз. Эртерээк барып чек арадан өтүп айтылган жерге жетели деп жөнөшөт. Сброшу тебя на счет 3. 3! Бул кезде орун басары Элизабет Кирк аттуу аял президенттин ишин убактылуу аткаруучулардан болуп эшелон системасын ачат. Ошону эле күтүп турган хакер Артур эшелон системасындагы бардык маалыматтарга ээ болуп калат. Ал эми Сэм менен Уилл болсо Белоруссиянын токойлорун аралап жүрүп отуруп, акыры бир айылга келишип бир топ балдарды жана унааны көрүшөт. Анда Уилл Сэмге мен азыр бул балдарга айтсам эле алар менин президент экенимди таанып, дароо эле чек арага жеткирип коюшат деп баштаса, Сэм Уиллге карап, могу жаш мадыра баштар сени эркекче тааныбайт деп айтып, андан көрө унааны уурдап качалы деп аракеттерин көрө башташат. Бирок жаш балдар аларды дароо эле байкап калышат да мушташ башталып кетип, экөө моюн бербей жаш балдарды сабап башташса эле, жаш балдар ачууланып, орок, чалгы, бешликтерин көтөрүп келе башташат. Мына эми президент менен премьер-министрдин күнү бүтөйүн деп калганда, мынтыктын атылган добушу угулуп үйдөн чыккан апа балдардын баарын кууп жиберди. Ал аял тигилерден силер кимсиңер деп сурап, Сэм болсо ал аялга биз канадалыктарбыз деп коет. Анда ал аял күлүмсүрөп эле мен силерди чек арага чейин жеткирип коем деп айтып, Уилл менен Сэмди койлоруна кошуп унаанын үстүнө жүктөп койгонун көрөбүз. Ошентип президент жана премьер-министр эмес эле талаалап жүргөн эки жолоочуга айланган экөө. Буюрса баары жакшы болот деп бири-бирин сооротуп кетип бара жатышты. Аңгыча болбой чек арадагы тосмого келип да калышып, Уилл менен Сэм койлордун арасына жатып бекинишет. Албетте алардын тирүү экени билинсе эле өмүрлөрүнө коркунуч ар тараптан келе баштамак. Бактыга жараша аскерлер койлорду өткөрүп жиберишип, билинбей калышып, чек арадан өткөндөн кийин жанагы аял президентке жардам бергениме кубанычтамын деп жөнөп кетип калат. Аны укканда Уилл бул мени тааныйт экен деп кыйын болуп калды. Бир канча убакыттан кийин экөө өздөрүнүн штаб-квартирасына жетип келишип, бирок алардын тирүү экени билинип, тез эле Градовго жетип барат. Градов болсо аларды тезинен жок кылууга буйрук берип, бул кезде болсо Марти деген адам экөөнө бардык жаңылыктарды угузуп жатат. Көрсө кайсы бир күчтөр президент менен премьер-министрди жок кылгысы келип, эртеңки боло турган саммитте ар кайсы өлкөлөрдү уруштуруп, ар кандай кризистерди баштоого керек болсо согуштарды да баштап жибергенге аракет кылып жатышыптыр. Ошентип дегенче болбой эле Градовдун адамдары штаб-квартирага да жетип келишип, Марти өз милдетин аткарып президент менен премьер-министрди болушунча коргой баштайт. Бирок канткени менен көпчүлүктүн алдында алсыз болуп, ок тийип курман болуп, Уилл менен Сэм эптеп ал жактан чыгып качып кеткенге үлгүргөнү менен болбой эле Градовдун адамдарына кармалып калышат. Дал ушул учурда полиция унасы пайда болот да Градовдун адамдарын сүзүп токтоп, ичинен тоголонуп кеткен кыз болсо Ноэл болуп чыгат. Сэм Ноэлдин тирүү калганына таң калып жана сүйүнүп, көрсө баягыда Ноэлдин өлбөй калганынын себеби анын ичинде ок өтпөс кийими бар болчу экен. Ошол жерден Ноэл Сэм менен Уиллге баарын түшүндүрүп берип, мунун баарын кылып жаткан Виктор Градов деген адам. Ал курал жарак сатуу менен алектенген чоң кылмышкерлердин бири. Анын максаты силерди жок кылып, эртеңки боло турган саммитте баарын башаламан кылып, түшүнбөстүктөрдү жаратып, согуштарды баштап өзү бир чоң пайда көргөнү турат. Өкүнүчтүүсү ал хакердик жол менен эшелон системасындагы бардык маалыматтарды көчүрүп алыптыр деп айтып берет. Ушуларды уккандан кийин гана экөө президенттин же премьер-министрдин тарапташтарынын арасында чыккынчылар бар экенин түшүнүшөт. Бирок чыныгы чыккынчы ким экендигин албетте биле алышкан жок. Алар белгиленген жерге жетүү үчүн андан ары поездге түшүп жөнөшүп, ал эми алардын поездге түшүп кеткен видеосун хакер
Артур көрүп калат. Бирок бул жолу Артур Градовго ал жөнүндө эч нерсе айтпады. Бул кезде Сэм менен Уилл поездде келе жатышып, Уилл Сэм менен Ноэлдин сүйүшкөндөр экендигин байкап калат. Көрсө алардын ортосунда мурунтан эле мамилеси болгон болот. Аңча болбой эле ошол поездге хакер Артур Градовдун адамы менен кошо кирип келип, бирок Градовдун адамын атып жиберип, экөө бири-бирин атып жиберишет. Ары жактан келип калган Ноэл хакерди атып салайын деп, бирок Сэм менен Уилл хакердин акыркы сөздөрүн укмакчы болушат. Көрсө хакер бул жолу Сэм менен Уиллге жардам берейин деп келип, ал ушуга чейин Градовго иштегени менен Градовдон болуп көрбөгөндөй кордукту көргөн. Ал жарадар болуп калгандыктан өлөрүнүн алдында акыркы сөздөрүн айтып, Градов мени кылгым келбеген нерселердин баардыгын кылдырып мажбурлады. Чынында ал эми алдыда өтө чоң хаосту жаратканы турат. Чынында мен андай болушун каалабаймын. Анан да силердин араңардагы чыккынчы ким экенин билбеймин. Бирок мен силерге жардам кылып, ошол чыккынчыны кантип табуу керек экендигин айтып берем. Аны хорватияда сакталган терминалдан билсе болот деп сыр сөздү аларга айтып берет да ошол жерден көз жумат. Градовдун көзү жана кулактары баардык жерде бар болгондуктан алар Артурдун айтуусу боюнча эч билинбей поездден секирип кетишет. Ал эми НАТОнун саммити болсо ар кандай себептерден улам 1-2 күнгө убакыт сыжылып калат. Ал эми Ноэл, Сэм, Уилл үчөө уурдалган унаа менен айтылган жерге жетишип, имараттан терминалды да таап сыр сөз менен ачып киришет. Бирок Градовдун адамдары кайра эле кайдан жайдан аларды таап алышыптыр. Сэм келгендерди тосуп салгылашып жатканда, Ноэл менен Уилл системаны карап чыккынчынын ким экенин аныкташат. Көрсө чыккынчы Уиллдин жардамчысы Симон болуп чыгат. Аңгыча болбой эле ал жерде тиг учак пайда болот да ал жердеги терминалды толугу менен эле сүйрөп жөнөйт. Уилл менен Ноэл терминалда асылып калышып, Градов болсо имаратта калып калган Сэмди атып жардырып жок кылат. Ноэл менен Уилл бийик имараттын башына секирип аман калышып, Градов болсо баардыгын бүтүрдүм деп ойлоп ак үйдөгү чыккынчыга телефон чалып айтып, аңгыча болбой эле жанындагы адамдар аны башкача көз караш менен карап жатканын байкап калып, мен иштин баарын бүтүрсөм силер мени катардагы эле пешке катары көрүп оюндан чыгарып салайын деп жатасыңарбы? Мен баары бир көздөгөнүмө жетем деп жанындагы экөөнү дароо атып өлтүрдү. Эртеси саммит болоор күнү Ноэл менен Уилл жетчү жерге жетип, Уилл Элизабетке чалып, мен жеткинчекти саммитти баштабай тургула деп айтат. Элизабет болсо президентти тосуп келүү үчүн унааны жөнөтүп, бирок Ноэл менен Уилл унаага отурары менен эле капканга түшкөнүн билишет. Алардын маңдайында өлтүргүч тапанчасын такап отурган болот. Көрсө ак үйдөгү чыккынчы эч кандай Уиллдин жардамчысы Симон эмес эле. Орун басар Элизабет өзү болуп чыгып, Градов менен иш алып барып баардыгын билдирип жаткан ошол болуп чыгат. Ошондо Ноэл күтүлбөгөн жерден өлтүргүчкө кол салып, Уилл болсо тапанчаны кайрып жатып, унаанын айдоочусун өлтүрүп алат. Ошентип унаанын ичиндеги өлтүргүчтү араң дегенде тынчытышып, аны байкап калган капталдагы унаалар аткылай башташты. Кайдан жайдан өрт өчүрүүчү унаа чыгып келип баардыгын сүзгүлөп, көрсө таң калыштуу түрдө аман калган Сэм кайтып келиптир. Ал өрт өчүрүүчү унаадан президенттин унаасына секирип, кылмышкерлер менен салгылашып, кубалашып качып баратышты. Кызыгы Сэм унааны өзү башкара баштап, башкалар алдыга айдай албай жаткан жерлерден Сэм унаасын артты өзү айдап катуу ылдамдыкта кетип калат. Ошентип алар акыры эч кимге жеткирбей саммит өтүп жаткан жерге жетип келишип, баардыгын өзү каалагандай кыла баштаган Элизабеттанын оозун жаап эле кирип келип калышат. Ошол жерден уруш талаш башталып, имараттын ичинде турган Градов болсо өз кызыкчылыгын көздөп, Элизабеттаны чекеге атып өлтүрөт да калгандардын баардыгын өлтүргүлө деп буйрук берет. Бирок өзү дароо эле тиг учак менен качып жөнөмөкчү болуп, Ноэл, Сэм, Уилл болсо Градовдун бир топ адамдарын жок кылышат. Акыры Градов тиг учакка жетейин деп калган жерден Уилл менен Сэм анын аркасынан жетип барышып, Градов болсо гарпунду ала калып экөөнү коркутат. Ошондо экөө тобо келге барып, гарпунда бир эле жебе болгондуктан Сэм түз чуркап, Уилл болсо капталга чуркайт. Градов болсо Сэмди дароо атып жиберип, Уилл кичинекей айкелди жулуп алат да тиг учакка ыргытканга жетишет. Бул тиг учакка өтө катуу сокку болуп, тиг учак ошол жерден эле кулап түшкөнүн көрөбүз. Баардыгы жакшы аяктап, арадан 2 жыл убакыт өтөт. Сэм сүйүктүүсү Ноэл менен телефондо сүйлөшүп, андан соң жакын доосуна айланган Уилл дагы ал жерге келип, экөө тамашалашып каткырып чай ичип отурганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.